Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто тарыхчы Табылды Акияров. Саламатсыздар. 31 августта Байтиктин 100 жылдыгы белгилене баштайт. Бир айга уланат го, бир эмелер. 2-3 ай болот да. 2-3 айга уланабы. 1 ноябрга чейин. Анан ошого даярдыктар болуп атат азыр. Анан сиз тарыхчы катары ошол жакта консультант болуп жүрөсүңөр, кеңешчи болуп, анан Байтиктин боз бөлтөгүн коргоо кыймылынын дагы мүчөсүз. Эмне үчүн аны коргош керек? Эмнеден коргош керек? Эми бул 30 жылдан бери эле мындай чатак болуп атпайбы, жана Байтиктин бас бөлтөгүн казышып, лицензия алып алышып, казып атышат. Анан топурагын алып барып кирпич кылып, же болбосо жана шагыл ташын алып атышат. Ар түрдүү бир максатта жеке компаниялар бир 35 компанияга лицензия берилген экен. Ал жөө эле баягы курулуш үчүн карьер кылып, карьер кылып, ошо бир тоону толугу менен мындай талкалап атышат да. Анан ошого жанагы Байтиктин боз бөлтөгүнүн тегерегинде айылдар баары каршы чыгып атышат. Себеп дегенде аябагандай чаң болуп атат. Эл ошо чаң жутуп ооруп атабыз деп атышат. Экология бузулуп атат деп аябагандай нааразычылыктар көп болуп атат. Анан кийин мисалы үчүн жанагындай бизде мисалы үчүн казарманда өткөндө бир ошо специалисттер да айтып атат. Казарманда жана алтынды иштеткенде анда да жанагы ташып атпайбы? Алып кетип. Ошондо эгерде жолдун жээгинде 1,5 метр арыраак эгер чаң болсо, анда баардык иштерди токтотуп коет экен да. Ошондуктан алар аябай мындай тыкыр мамиле кылып, баягы чаң болбогондой кылып аракеттенет экен да. А бизде болсо бир нече айылдардын баарына тең чаң учуп, эл ошо чаң менен баягы дем алып, чаң жутуп атат да. Бирок ушунчалык кызыкчылык айыл өкмөттөрү дагы канча кайрылса да карабайт экен. Башка структуралар да карабайт. Анан болгондо да бир чоң тоо мындайча айтканда жок болуп атат да. А бирок башка жерден карьер кылып топурак тапкан болбойт бекен? Болот, бирок оңой болуп атат да. Бул жер жолго жакын, жолдун түбү. Анан жанагы алып барып сатканга да жакшы, баардыгы тең эметкенге жеңил болуп атат да, арзаныраак түшөт деп ошондой кылып атышат да. Анан кийин бирок нааразычылык көп, улам күчөп атат. Анан кийин жанагы бул жакта билесиздер, өтө көп жанагы коомдук уюмдар бар. Алар дагы кошулушуп, анан чогуу бир баягы ушу боз бөлтөктү коргоо кыймылы кылып түзөлүп, баарыбыз ошол жака чогулалы деп ошондой кылып жанагы Айтамга, Канай коому дагы ушундай бир топ коомдор биригип бир кыймыл түзүштү да. Анан президентке кайрылып, ушундай ар түрдүү иш-чараларды көрүп атышат. Ушу кандайдыр бир деңгээлде ушуну токтотуулу деп. Себеп дегенде боз бөлтөктө кызыл китепке кирген өсүмдүктөр бар экен да. Андан башка да жаныбарлары бар экен. И болгондо дагы Борбордук Азияда жок бүркүттүн бир түрү жашайт экен да ошол жерде. Ошол эле тоодо башка жакта жок. Башка Борбордук Азияда жок. Карлик деген бүркүт бар экен, карликтин деген түрү. Ошол боз бөлтөктө жашайт экен да. Анан андан башка кызыл китепке кирген бака, жылан бар экен, кызыл китепке кирген түрү. Ошондой экен. Анан ошого карап дагы анан жанагы тарыхчыларга да кайрылыптыр. Буга чейин бир 2-3 жыл мурун ушул боз бөлтөк боюнча мындай аныктама жасап бергиле бизге деп, анан келип жанагы Байтиктин күмбөз мавзолейин неметип, анан бул Солто уурусунун көрүстөнүн да мисалы алсак 18-19 может ага чейин дагы кылымдардан бери келаткан көрүстөн. Анан ошонун баарын карап, ошо Байтиктин күмбөзү бул тарыхый маданий мурас, бул коргоого муктаж
деген бүтүм да чыгарылган экен да. Бирок ага да болбой, токтобой барган сайын ошо казууланып, анан 19-жылы бир курултай өткөн экен. Ушул айылдардын элинин баары чогулуп токтоткула деп эметкенде, бирок токтоп калган экен да. Бир аз убакытка токтоп эле, анан бул кадрлар алмашып атпайбы? Кадрлар алмашканда жаңы кадрлар келет дагы, балким кызыкчылыктын негизинде кайра уруксат берип коюп, анан кайра эле казуу болуп, кайра эле баягы история кайталанып, жанагындай чаң эме болуп, экологияга зыян келип, ошондой болуп аткан экен. Анан ошого азыр ушундай бир токтотолу деп мындай эме кылдык. Анан өткөндө да бир чоң жыйын болду. Ошол жака бүт баары келип, ар бирөөсү өз оюн айтып, анан ал жерден дагы мындай добуш берип, баары тең кол көтөрүп, ушуну токтоткула деп жанагы бийликтен да өтүнүп эметип атат. Анан Кудай буйрса эми карап көрүшөт го. Менимче ошо бир жыйынтык чыгат го деген ойдобуз. Анткени мындайча айтканда бир чоң тоо жок болгону турат да. Канчалык маанилүү бул боз бөлтөк? Боз бөлтөктүн маанилүүлүгү бул жерде мисалы үчүн эми биз байыркы доорлорго да айтсак болот. Мисалы үчүн 8-кылымда Кытайдын саякатчысы келген да бул жерге. Кытайлыктар бияка баягы бул Борбордук Азиядагы элдерди билиш үчүн бир экспедиция уюштурушуп, анан келгенде бул жерде түрк каганаты турган, Тон Ябгу деген каган. Ошого мынау Акбешимге келип жолугушканда, андан нары бияка таласка өткөн. Ошондо ошо боз бөлтөктүн тегерегине келип, Миң булак бар го, боз бөлтөктүн мындай ылдый этегинде. Ошол Миң булак жерге келип, аябай керемет жер экен деп мындай жазып, таң калып, себептен де Миң булак турат. Миң булактын ылдый жагында дагы бир ушундай аурасы таза сонун жер бар. Ошол жерде да бир булак, өзүнчө булак бөлүнүп чыгып турат. Ошол булакты Манастын булагы деп аташат да. Анан ушу 17, 18, 19 кылымдардан бери чүйдөн өткөн кыргыз бийлери бүт баары тең ошол жерге келип, зыярат кылып, ошол жерден эс алып, суусун кандырып, тамак жеп, мынтип бир аз эс алып алып, анан кайра жолго чыкчу экен да. Бул жерде Ормонканда, Боронбайда, Ажеби, Даткалар бардыгы тең болгон экен да. Анан ошондуктан дагы бул өтө мындай кыргыздын тарыхына маанилүү мындай тоо болуп атат да. Анан кийин теринде Солто урусунун баягы көрүстөндөрү ал жерде азыркы доордогу деле биздин мындай атактуу инсандарыбыз жатат дегендей мындай кабары жатат. Ошондуктан өтө маанилүү тарыхый объект болуп атат да. Анан эгерде ошол тоо жок болуп кетсе, мисалы үчүн азыр бул тоо кандайдыр бир деңгээлде ошо Бишкек тоо жактан келаткан мындай шамалды тосуп турат дегендей өзүнүн бир эмеси бар. Анан тоонун өзү дагы мисалы үчүн боз бөлтөк деп аталат, бирок ошол жерде эле Байтиктин Кароол чокусу деген дагы Ал өзүнчө Кароол дөбөсү өзүнчө бир эме бар да. Себеп дегенде эмнеге? Себеп дегенде мына аксакалдардын айтуусунда бүгүнкү күндө баарын айтып атышат да алар. Айтуусунда Байтик баатыр ошо боз бөлтөктүн этегинде азыркы Ысык көл мейманканасы жакында эле талкаланып кетти. Мына дал ошол жерде төрөлгөн экен, ошол жер бактуу жер болгон экен. Анан апасы ошол жерде көлөкөлөп отурганда толгоосу келип, анан төрөлүп, бирок ошол жерде элдер мындай буудай оруп аткан экен. Анан баары чогулуп куттуктап, ошол жерде бактын жанагы байтиги көп болгон экен. Ошондон мынакей ушу байтиктей баягы тукуму көп болсун деп бата беришип, анан аты коюлган экен да. Анан ушундай тарыхый жер, бирок өзү чоңоюп баягы мындай эр жетип баягы эл башкарганда ошол боз бөлтөктүн эле этегинде азыркы мамлекеттик резиденциянын ордунда ошол жерде үйү болгон экен. Байтиктин өзүнүн үйү, мындайча айтканда резиденциясы ошол жерде туруп, ошол жерден бийлик жүргүзгөн экен да.
Анан айтымында ошо аксакалдардын орус топографты чакырып ошол жерге баягы мектеп балдар үчүн окуусун деп ошо мектеп салдырган деп айтып атышат да. Мына ошондой нерселер болгон экен. Анан бирок баягы коммунисттик доору келгенде көп баягы айтылып жүрбөйбү, мына Бишкек Баатырдын дагы эстелиги күмбөзү талкаланган, Бишкек чеби да талкаланган. Ошолордун баары урандысы калган, бирок коммунисттер келгенде баарын жок кылгандыгын айтып жүрүшөт аксакалдар. Ошондой эле Байтиктин дагы үйү жана мектептери жок болгон экен да. Анан ошто дагы Бабурдун эмесин ооба, Бабурдукун жардырып салган да. Билесиз, Бабурдукун по-моему 60-60 же 70 жылдары жардырылган да, ошо Бабурдун. Анын ордуна жанагы Орок Балканын коюп коюшкан. Хүжирасы жардырылып жок болгон, бирок кийин азыр мына реконструкция кылып кайра куруп бир мындай окшоштуруп жасап чыгышпадыбы. Мына ошондойго чейин барганда коммунисттердин доорунда себептен таптык позиция. Булар элди эзүүчүлөр, булар элдин баягы эсинен унутулсун деп баарын жок кылып, эми ошол жерде Байтиктин резиденциясы болсун, кийин мамлекеттик резиденция кылып, эми ошол кезден бери бир эле жерде башкаруубуз бир эле жерде болуп атканы эми аныкка чыгып атат да. Мындай кызык да, бир четичи. Аябай кызык. Анан ушундай бир маанилүү жерде, тарыхый жер. Анан чындап айтканда эле бул баягы туризмге өтө ылайыктуу, ушунун баарын айтып берсе ушундай болгон депчи, мисалы үчүн Байтикти кандай эметилген да, бүгүнкү күнгө чейин Байтик Баатыр кыргыз тарыхында өзүнүн ордун таба элек болуп атпайбы. Мына эми аксакалдардын айтуусу менен каерде төрөлгөн, каерде үйү болгон деп мындай баягы такталып жатат да. Карабайсызбы? Али күнчө айрым биздин баатырларыбыз кыргыз элине мындай тарыхына чоң салым кошкон инсандар али күнчө тарыхта өз ордун таба элек. Байтик Баатырдын дагы бир мындай өзгөчөлүгү, Байтик Баатыр борбордук ошол Орто Азия боюнча биринчи Кокон хандыгына мындай каршы чыгып, баягы Кокон хандыгынын эзүүсүнө каршы чыгып, мындайча айтканда азаттыктын жарчысы болгон да. Бишкек чебин чаап, анан кийин Жантайга кабар жиберип, баягы токмоктон жардам келип калбасын деп, алар токмокту басып, анан Колпаковскийлер келип калып, анан кийин андан ары бүтүндөй жана Чимкент, Мерке, Олой Ата болуп, Байтик эме Кокон хандыгынын чептеринин баары кулап атпайбы. Байтик ошолордун баарына тең активдүү катышып, Кокон хандыгынын мындайча айтканда эзүүсүнө аябай каршы чыккандыгын көрсөтүп жүрөт. Бирок башка уруулар дагы Байтикти аябай катуу колдоп турган. Мисалы үчүн Сарымсак би өзүнүн 1000 жигитин Байтикке кошуп берет да, дайыма жанында жүргүлө деп. Анан ошентип мындай Байтиктин тегерегине баягы кыргыз жигиттери аябай көп топтолуп, ошондой болуп, мындайча айтканда азаттыкка бир чоң кадам ташталган да. Анан кийин карабайсызбы, акырындык менен баардык жана Кокон хандыгы бирөтөлө жок болуп атпайбы. Анан ошого мындайча айтканда бүгүн Байтиктин образын кайрадан карап чыгыш керек болуп атат да, тарыхчылар кайрадан карап чыгып, анан бир чети баягы Байтик баягы эрктүүлүктүн дагы символу да. Өзүңүз билесиз, баягы азыр деле санжырачылар баары айтып атпайбы, бул Токолдун баласы болгон деп. Бирок ошондой болуп туруп, ушундай даражага жетип, Солто урусун башкарып, андан кийин баягы элди азаттыкка чейин алып чыгып атат да. Ушунчо мындай эрк керек болгон, ушуга чейин, ушундай даражага чейин чыкканга. Эми анын дагы себептерин айтып атышат. Азыр Байтиктин атасы Канай дагы, муну баары делең билет, Кокон хандыгына каршы чыгып жүргөн, аябай өзү да зынданга отургандай адам болгон. Анан бирок ал жана боштондукка чыккандан кийин деле баягы Кокон хандыгы корккон да.
коркуп бул баары бир бизге баягы каршы чыгат, анан мындай күчкө толуп турган учурда анан ошондуктан жана Тайлак Баатырдай кылып муну улап өлтүрүшкөн, у берип өлтүрүшкөн дейт да, деп атышат. Анан ошондуктан дагы Байтиктин жанагы эмеси баягы атасындай болуп, баягы азаттыкка, элди эркиндикке чыгарам деп бул жанагы эмеге келгенде эле, бийликке келгенде эле ошондой саясат жүргүзөт да, жана атасынын баягы саясатын жүргүзүп эркиндикке чыгууга аракеттерди жасап, анан биринчилерден болуп жана Кокон хандын Пишпек чебин бошотуп, мындай каршы чыгып, Рахматулланы ошо өзүнүн жигиттери менен өлтүрүп, ошондой аракеттерге кетип атат да. Мындайча айтканда, эми дагы жакшылап буну иликтеш керек, изилдеш керек, такташ керек, көп фактыларды табыш керек. Токолдун уулу ошондой эмеге жеткен. Бул жерде Байтик 15 жашында, жана атасы өлгөндө 15 жашта экен да. Анан бир 17-18 жашында бул таласка кетет да. Себептен энди баягы кичине мындай кысымдагы болсо керек, бирөөлөр айтат да, ушу сен баягы тайларың жериңе кетип калганың жакшы деп эметип, анан ошондон кетет. Анан кийин кайра 23 жашында кайра келет да. Кайра келет, бирок келгенде бул уже мындай кадимкидей баягы мындай инсан болуп, мындай чоң киши болуп, баягы элге таанылган киши болуп келет. Мунун өзүнүн күлүгү, баардык эмелери болгон. Анан манасчысы, мисалы үчүн Балыбөздү билесиз, баягы мындайча айтканда бийлерди туурап мындай эметип атпайбы, аракет кылып. Анан кийин бир чоң ат чабыш болот. Ошол ат чабышта мунун Гергашка деген күлүгүн салат. Жаңгарач би анда берде бийлик жүргүзүп турган учуру болгон. Анан ал дагы баягы өзүнүн күлүгүн салат, бирок Байтиктин күлүгү биринчи чыгат да. Биринчи чыгат. Анан элдин баары чурулап, Байтиктин күлүгү биринчи чыкты, Байтиктин күлүгү биринчи чыкты деп кыйкырып атканда, анан Байтик баягы күлүккө жетет дагы, анан тизгинин кармап, берки ат чапкан бала дагы турат. Анан мынтип элди карап кыйкырат да, жаңгарачтын күлүгү чыкты деп. Өзүбү? Өзү кыйкырат. Анан ошондо элдин баары тең жаңгарачтын күлүгү чыкты, жаңгарачтын күлүгү чыкты деп кыйкыра баштайт да. Анан ошондо жаңгарач биринчи жолу баа берет да. Бул бала кыйын болушу мүмкүн экен. Дипломат. Ооба, дипломат да, мындайча айтканда. Анткени жаңгарач бий болуп атса, анан күлүк салса, анын күлүгүн ашып келип атса, Байтиктин күлүгү. Анан кийин баягы, бирок тиги жерден Байтик мындай дипломаттык негизде акырын мөйрөйдү жаңгарачка өткөрүп берген да. Анан ошондо анан ыраазы болот да, жаңгарач ыраазы болуп, бул бала кыйын болуп чыгат окшойт деп бир баа берип калат. Анан дагы кийин ошентип мындай баалап жүрөт да. Анан кийин аягында өзү карып калганда анан айтат да, эми силерди мына Байтик башкарат. Мен мындай кеңеш берип нетип турам, бирок Байтик башкарат деп анан бийликти акырындык менен Байтикке өткөрүп берген да. Бирок бул эми көчмөндөрдө ошондой болгон, баягы айтып коет го, атадан балага деп. Жок, бизде мындай аскердик демократия болгон дагы, мисалы үчүн хуннуларда деле ошондой, печенектерде деле баягы улам күчтүүсүнө, анткени күчтүү киши келбесе, уру жок болуп кетиши мүмкүн да, бирөө талкалап кетсе. Анан ошондуктан улам күчтүүсүнө, улам баягы тым чыгып келаткан балдарга берип кете берген да, тууган уруктарыначы. Анан ошондой болду го дейм, себептен де Канай деле, мисалы үчүн Канай деле ошо карап, Байтиктин атасы карап ошо жаңгарачка мындай эметип жүргөн да, баягы көз салып жүрүп, анан кийин ошо жаңгарачка бийлик өткөн да. Анда тиги карызын берген экен да жаңгарач. Эми ошондой десе да болот, бирок баары бир бул жерде ошо Байтиктин өзүнүн
эмеси да мындай аракети, жанагы эркинин күчтүүлүгү, анын акырындык менен баягы келип жанагы бийликти алганда, мындайча айтканда өзүн көрсөтүп, ушу мен дагы кыйынмын деп мындай акырындык менен ошо дайынданып жүргөндүгү, анан өзү дагы мындай башкалардан обочолонуп карабайсызбы, кадимки бийдей болуп жанына манас ээрчитип мындай өзүн дайындап жүргөндүгү көрүнүп турат да. Анан ошого баягы мындай баланын дээринде бар деп коет го, кичикейинде деле ошо өзүн ушундай бир чоң кадамга дайындап жүргөндүгү көрүнүп турат десек болот. 31-inde башталган атат, кандай дагы эмнелер болуп атат даярдыкта? Бул эми 19-жылы эле баягы пландаштырылган экен. Анан ошондо эле мындай бир 16 чоң иш-чара каралыптыр. Азырда балким толукталган чыгар. Анан ошол нерселерди азыр өткөрүшөт да. Мисалы үчүн анын айрымдары өткөн 19-жылы эми тарыхчылардын бир чоң конференциясы болуп, ошо Байтик баатырга арналып өткөн экен. Ошондо дагы мындай резолюция кабыл алынып, ошо Байтик баатыр мындай аябай бизге Кыргыздын баягы азаттыгына мындай чоң салым кошкон инсан деп мындай бүтүм чыгарылган экен да. Эми азыр ошол баары тең уланат. Анан мисалы үчүн 31-inde ушу Чуңкурчакта башталат деп атышат. Себеп дегенде Байтик баатыр өзүнүн ушундай чоң иш-чараларын конок тоскондо, көпчүлүгүндө ошо конок тоскондо Чуңкурчакта тосчу экен да. Анан ошону да эске алып, анан ошо Чуңкурчакка кылып атат бул бирим эмесин, иш-чарасын, салтанатын. Анан бирок башка жактарда дагы Байтиктин айылында, башка жерлерде дагы ушундай өзүнчө эметилген бир иш-чаралар болот. Анан аягында ошо менимче аягында дагы ошо Байтиктин клубунда бир чоң иш-чара болот деп ошондой айтып атышат. Анан Кудай буйрса акырындык менен баарына күбө болобуз болуш керек. Китептер барбы? Китеп Эмир таржымалы ооба, китеп да жазылыптыр. Бизде бир жазуучу эжебиз, аты фамилиясы эсимден чыгып кетти, жазыптыр бир китеп ошо Байтик баатырга. Бирок азыр эми жаңы фактылар дагы ачылып атпайбы? Мына төрөлгөн жери чыкты, анан үйү, мектеби деп. Ошондуктан мындай жаңыча образ бериш керек болуп атат. Ошого кайра дагы жазам деп ошондой айтып атат. Анан эми мындайча айтканда мектеп курган болсо мындай агартуучулук жагы бар дегендей. Анан мэрия тарабынан өзүнчө бир эмелер каралып атыптыр. Мисалы үчүн Байтиктин ысымына арнап бир парктын атын берели деп. Балким ушул маселе чечилди деп да айтып атышат. Жана Совет көчөсүнүн үстүндө 8 микрорайондун сол жак тарабында бир чоң парк турбайбы? Мына ошол жерге анан кечээ баягы биздин баарыбыз чогулдук деп атпайсызбы? Ошондо мындай көрсөтүштү. Кайсы жерге, ошол жерге эстелиги коюла турган кире беришинде мындай эмелер бар экен. Ошол прям кире бериштин алдына коебуз деп ошондой кылып көрсөтүп атышат. Дагы башка ушундай иш-чаралар берилет дейт. Анан балким ушул Бишкек шаарынын бир районуна дагы Байтик баатырдын аты берилет дегендей сөздөр айтылып атат. Эми бирок кандай чечилет билбейм, бирок мен ойлойм
эгерде ошондой боло турган болсо, анда ушул 4 райондон эң ылайыктуусу эле 1-Май району деп ойлойм да. Себеп дегенде азыр эми Байтиктин атына районду берсе, чурулдап баардыгы кландардын баары ойгонуп, биз дагы кое калалы, биз дагы коелу, чоң талаш болуп кетиши мүмкүн да. Ошого мен ойлойм, мындай өтө туура берилиш керек. Бул жерде биз башка өлкөлөрдөгү ушундай процесстерди карашыбыз керек да. Мисалы үчүн аларда борбордук процесс тарыхка ылайыктуу, туура келген кишилерге берилет да. Биз болсо азыр мисалы үчүн соц тармактарды карасам, баягы коммунисттик доордогу биздин СССРдеги лидерлердин баарынын аттары 4 район азыр ошентип турбайбы? Эми кыргыздар болот да. Ошондой. Ошондой партбоздордун аттары элеген жатат да. Анда биз эгерде ошентип алсак, анда биз таптаза туура эмес атаган болуп калабыз. Себеп дегенде анда совет дооруна чейин кыргыздардын тарыхы жок болуп калган коркунуч болуп турат да, ушундайчы. Ошондуктан мен ойлойм, борбордук район Байтик Баатырдын ысмынан болуш керек деп ойлойм да. Ошондо тарыхый жактан бир туурарак адам болобуз да. Анан жана биздин гиддерибиз, туристтерди алып жүргөндө совет доорундагы лидерлердин атын атап борбордук район дебей, мынакей бизде тарых болгон, 19-кылымда ушундай бир киши болгон, азаттык үчүн күрөшкөн, агартуучу болгон деп айтканына жакшыраак болот да. Прагада мисалы үчүн райондор аталыштары жок. Ооба. Прага 1, Прага 2, 3-чү, 4-чү деп эле аталып кетет. Венада да ошондой. Да. Венада да. Беркинде илгерки аттары бар. Ооба. Ар башка аттары. Бизде деле бар да, Кызыл аскер же Төкөлдөш деп коет, бирок райондун аты жөө эле алар номер менен атап койгон да. Атап койгон да. Ошондой. Венада да мен көргөм, бүт эмеси ошондой. Номер менен эле. 1-чи Вена, 2-чи Вена, 3-чү Вена, 4-чү Вена деп эле атай беришет да. Бирок бизде казактарда бизде ошондой да, адамдын ысмына эметип кетет, баары теңчи, байланыштуу кетет. Эми себеп дегенде санжыр адам болсо керек. Мисалы үчүн ушу 15-кылымдан башталды го дейм, по-моему, 14-кылымдардан баштап Санжырада дагы эгерде мурда уруктун аты аталып жүрсө, азыр ошондон кийин уруктун атына адамдын, ошо урук баш чыгаруучунун аты кире баштаганда, эмнегедирчи, ошондой мындай салт болуп калган. Салтка айланып, анан уруктун аты кетип атат, эми адамдын аты уруктун аты катары колдонулуп келатат да. Эми бул дагы өсүнчө бир эме болуп калды. Анан ошол деле ошондой келатат, мындай жер аттарына, эмнелерине. Өткөндө президент дагы эме указ чыгарбады, жанагы адамдын ысмын айылдарга берсе болот деп, атактуу бир эмесин келтирген адам болсо айылга берсе болот деп. Бул дагы карабайсызбы, ошол эле таасирлерден болуп атат го деп ойлойм. Бирок эгер ошенте берсек, биз көп тарыхыбызды жоготуп алышыбыз мүмкүн да. Ар бир айыл өзүнүн бир лидерин атына отуруп алса, көп тарыхтары жоголуп кетиши мүмкүн да. Анткени ар бир айылдын аты өзүнүн бир тарыхы болот да. Мисалы үчүн биз жанагы мына Чүй өрөөнүн деле алсаңыз, канча орус атта аталыштар бар да. Бирок ошол эле учурда ошо жергиликтүү эл өзүнүн мурдакы атын атап жүрүшөт да. Мына президенттин указынын бир жакшы жери, ошолорду кайра ордуна келтирсек, кайтарсак, ошол мүмкүнчүлүк бар да. Ошолорду бизге кайра кайтарганыбыз маанилүү, себептен бул тарых да. Мындай адамдын аттарын баардык жерге кое берсек, аябай жанагы эме, анан бул жикчилдикке да алып келет. Урук болуп тытышып, жанагы айыл өкмөтүн шайлаганда да ошондон тытыш башталат. Мектептин тиги директорун шайлаганда да ошондон тытыш башталат. Ушундай бир жаман өнөкөткө да
айланып кетиши мүмкүн да. Ошондуктан мен мындай өтө сактык менен керек болсо мен жеке пикиримде ушу Бишкектин 4 районуна совет доорундагы лидерлердин атын койбошубуз керек да. Тескерисинче мейли ошол батырлар болобу, эмнелер болобу, байыркы эмелердин аттарын эгер ошондой өзгөртө турган болсок, ошолордун аттарын койгонубуз жакшыраак деп ойлойм да. Анткени эми совет доору бул мындай биз цивилизацияга келген. Эгерде мисалы үчүн Абдыкерим Сыдыков же болбосо жанагы башка ошол эң жанагы кыйын кыйчалыш учурдагы Касым Тынчстанов мисалы үчүн ошолор болсо эми ал туура. Анан эми совет доорундагыларды биз өзүбүз сындап аябай эметип келбедикпи? Анан эми азыр алардын баарына тең бирден райондун атын атап койсок дагы туура эмес болуп калат деп ойлойм да. Жанагындай репрессияланган лидерлер ошолор туурарак. Ну, Майрам 2 айга дедиңизби? 3 айга созулат экен. Аябай жакшы эметилет го. Иш-чаралар болот, салтанаттар болот дегендей. Эми бир чети ошо 31-ине байланыштырып эметип атканда бул менче президент же президенттин аппараты ошолордон мындай эметилди окшойт, демилгеленди окшойт. Жалпы мындай ошол октябрь, ноябрдын аягына эметилип аткан эле да мурдач менин угушумча. Анан азыр ошо 31-инде президент мен ошо байтик боюнча сүйлөп айтам дегендей мындай демилге көтөрдү деген сөздөр болуп атат. Анан Кудай буйрса кандай болот, кандай негизде жаңы образын айтса менимче жакшы болот го деп ойлойм. Рахмат. Чоң бизде конокто тарыхчы Табылды Акиров болду. Биз Байтик Батырдын 100 жылдыгына даярдалып жаткан иш-чаралар жөнүндө сөз кылдык. Рахмат сизге. Саламат болуңуздар.